Тарифтин маселеси саясатка айланган болчу. Убагында шайлоо келгенде эле кой, эл көтөрүлүп кетет, эл момундай болот, көтөрбөгүлө наоборот тылдыйлаткыла деген шарттар канча жолу болду. Бирок түшүнүшкөн жок. Мына энергетиканын тарифи туура эмес. Биринчи маселе ошол. Тариф туура коюлбаганынан энергетиканын абалы кыйын. Ишканалар болсо баары чыгарчасынын киреше менен жаба албай отурат. Жана карызды бекинен алган жокпуз. Өзүнө өзү киреше алып, ошонун көп алгандан кичинекей өнүгүүнүн ордуна карыз алып, чындыгында эле өзүнчө шекет түздүк. Мына реконструкция, ТЭЦ реконструкция кылдык. Токтогул ГЭС реконструкция болуп атат. Азыр $360 миллион. Ал мисалы үчүн бүтсө, Кудай буйрса, 240 мегаватт кубаттуулук кошулат. Ал Шамалды сай ГЭСин кургандай болот да, ошого барабар болот ошондой. Азыр иш жүрүп атат чындыгында эле. Президент баштап, министрликтер, башка органдар жүгүрүп эле ушу инвестиция издеп жүрүшөт. Сөзүн ачыгы керек. Азыр уктаган эч ким жок. Энергетиктер элим туура түшүнсүн. Могу свет күйүп турганы, жарык болгону, ошолор 17 миңге жакын энергетиктин эмгеги. Алар күнү түнү суукта, качан болсо да вактыда туруп, ушу элибиз кыйналбасын, элибизге свет өчпөсүн кичинекей, ушундай болсун деп иштеп атышат. Эми чындыгында эле таят деген таят экен, биз эмес даже өнүккөн США ушу сууктун айынан миллионду шаарлар светсиз калып атканын угуп атасыңар. Ошон үчүн туура түшүнүшүңүз керек. Элиме да айтам, бул мүмкүн азыркы маселедер энергетика начарлыгынан. Себеби азыркы жабдыктар энергетикадагы 40-50-60% эски.